Başladı. Rahmat. Mende bunday so'rov barda hozir Davidov janlı Semonglarning ahvoli qanday bugungi kunda? Kim ayta oladi? Hozir kimisi qaysinisi to'lig'imen yo'q bo'lib ketdi. Onun o'rnina monday ayva cho'nqir bo'lib qolgan. Hozir sostoyaniyasi qanday bo'ldi 2010 kun? Almaty javob berasizlarmi? Ekologiya barmi? Men ekologiya. Özgöçe Gıdalar Ministerliği möngülör sizlerde de. O Su resurslar ministerliginde möngü masalesi, su masalesi. Möngü suudu bilsin emes al. Özgöçe Gıdalar Ministerliğinde. Саламатсыздарбы депутаттар, министр орынбасары Кулматов. Мөңгүлөр мониторинг жүргүзүү бул Кыргызгидрометте. Мониторинг. Sizlerge karayı möngü. Учет мониторинг бизде ооба. Anda cevap berdi dem gelgenden gene. Суроо болот бай. Кечиресиз, суроону кайталап коесузбу, сураныч? эмнеге айта албайсыңар? Кайталап. Сурооду эмне уктап атасыңар бу жерде? Мен бир эмес эки жолу айттым. Анан жөнөкөй эле суроодо. Давыдов менен Лысыйдын мөңгүлөрдүн акыбалы кандай бүгүнкү күндө? Жадан бир жолу кайталайм. Урматтуу Султан Абдрашитович, бул боюнча адисте тагыраак жооп берсин. Акыркы менин маалыматым боюнча ошол комитеттин жанагы бизге чейинкиси келтирген зыяндан кийинкиси ошол акыбалда турат. Ошол акыбал боюнча. Бул общий эме бүгүнкү күндө силер билишиңер, силердин карамагыңарда болгондон кийин так күндө билишиңер керек да. Түндөсү тейип туруп коюп атканда деле айтып бергенге даяр болушуңар керек. Бул жалпылап айтканда ошо 10 миңге жакын мөңгү бар. 9 миң канча квадратный километр. Жалпылап алганда бир акыркы 15-20 жылда бардык эле мөңгүлөр эрип атат, азайып атат саны. Эрип атабы же аны бузуп атасыңарбы? Бузганын биз бузбайбыз, ошол комитеттин кылган ишинин силер карап отурасыңар да. Карап отурасыңар бузуп атканын же эмне кылып атасыңар? Бузса эмне болот? Аны бузса бизден Министерство экологиядан адистер чыгып туруп акт түзүп, укук коргоо органдарына өткөзүп бериш керек. Ал иштер мен билгенимче материальный ущерб боюнча иштер жүргүзүлгөн, кылмыш иштери козголгон, чоң саясий иштер болгон бул жылга чейин. Өзүңөр түшүндүңөрбү эмне дегениңерди? Ошол убакта комиссия чыгып түзүшкөн, мен билгенден. Экология министрлигинин адистери менен кошо. Экологический ущерб. Менде мындай эмеде ушундай кайдыгерлик булагы каякта ушул кайдыгерликтин кимден кетип атат ушул кайдыгерлик? Вообще биздин көзүбүзчө буга чейин жанагы канадистер жок кылып атты. Тополон кылып, андай-мындай кылып жатып кайтарып алды. Азыр да ошол эле кетип атат экен. Бул каякта бул кайдыгерлик эмнеден дейм да? Кимден кетип атат ушул кайдыгерлик? Азыркы акыркы 2-3 жылда андай чоң нарушение боюнча маалымат түшкөн жок. Силер ал жака барбасаңар маалымат кимден түшүш керек силерге? Силер өзүңөр барып мониторинг кылып турушуңар керек да аны. Силерге обязательно ошол жерде иштеген келип туруп силерге арыз жазып бериш керек. Ага чейин силер эмне кыласыңар? Кыргызгидромет ал келтирген ущерб боюнча акт түзүп неме кылбайт. Ущерб жөнүндө сөз жок. Бүгүнкү күндө акыбалы кандай, кийинки эмне болот ушул? Эмне болот? Азыр могу эмеде мен мисалы мына 3 эмеден турат экен бөлүктөн. Мына сунуш деген сунушталган редакция, сунуштар, 3-чү окууга сунуштар. Биринчи редакциясында тыюу салынат деп турат. Туура бүт эле эмелер. Бузууга тыюу салынат дейт. Вообще мөңгүлөргө тийишкенге тыюу салынат. Даже косвенный влиять эткенге тыюу салынат. Анан кийин ошол эле кезде могу эмени түшүндүрүп бергилечи. Экинчи пунктунда бул өзгөчөлүк Давыдов жана Лысый мөңгүлөрдүн мурдагы таасир этүүлөргө жайылтылбайт деп турат.
То есть мурдагы бузулгандар тудасы да бүт ошол келтирген зыяндардын бардыгы кечирилет экен да. Ошондой деп түшүнөбү? Түшүнсө болобу экинчи пунктуну. Кечирилди да эми ал, туурабы? Законодательно жаап коюп атабыз. Экинчи, тигилерге претензия кылбайбыз деп, канадистерге. Урматтуу депутаттар, бул эми биз бул суроого жооп бере албайбыз. Себеби бул чоң саясий мамлекеттин жетекчилеринин деңгээлинде чечим болгон. Бул маселе бүткөн болуш керек, жабылган уже. Анда мындай суроого бергилечи, бул мыйзамды ким эме кылып инициировать этип атат? Эмне кажети бар ушул мыйзамды киргизүү? Бул Жөн эле биз эмеге ошол 2 мөңгүн бузганга уруксат берип атабыз да. Жөн эле уруксат берип атабыз да. 2 мөңгүнү бузганга. Ким? Анда муну отклонить этиш керек. Вообще он вообще неприемлемый. Вот анан бул жерде эмне деген? Мөңгүлөрдү бүт бар жокту сакталыш керек деп эме кылып келе жатсак, бу жерде бузганга он чьи интересы вообще этот человек проталкивает? Кимдин кызыкчылыгын бу жерде түртүп атат? Так что мен каршымын бу. Эмне үчүн 3-чү окууга чейин келип калды? Кантип келип калды бул өзү 3-чү окууга чейин? Кантип келди? Вообще муну отклонить этиш керек. Не то что 2-чү окууга, вообще эле отклонить этиш керек бул законду. Мөңгүлөрдү талкалаганга жол берген законду вообще эле отклонение кылыш керек. Бул суу деген алтындан дагы баалуу нерсе. Алтын эртең жок болот ошону менен. Биз эмесин ал алтындын чыныгын айтканда биз нормальный канча жылдан бери, 30 жылдан бери бир жакшыраак пайдасын да көргөн жокпуз. Только зыяны. Как проклятие этот кумтор. Золото. Муну вообще мен таң калам. Кантип 3-чү окууга чейин өттү бул? Вообще муну отклонение кылыш керек. Жарабайт мындай закон. Мындай закондор боло бере тургансы бүт бар жок талкалабайбыз. Анда бүт эле мөңгүлөрдү бербейлиби, талкаласындар. Мөңгүлөрдүн астында канча деген байлыктар жатат. Давайте барын талкалап салалы. Ана мөңгү деген бул биздин эле Кыргызстандын байлыгы эмес, бул Орто Азиянын байлыгы. Целый региондун байлыгы. Бул кандай болсун? Ошондуктан мен сунушум муну бул мыйзамды вообще отклонение кылыш керек. Вообще карабаш керек бул окшогон мыйзамдарды. Анан могу жерде мына 57-бирине сунушталган деген каяк кетип калды. Вот. Биринчи пункту менен ошол мөңгүлөрдү бузган, түздөн түз бузган, же болбосо косвенный бузган иштерге бүт барына тыюу салып атабыз да. Анан экинчиси менен Давыдов жана Лысыйга бул мурдагы таасир кылган бузган нерселерге жайылтылбайт деп коюп атабыз. Бул экинчи пункту алып эле салгыла. Ким кошуп атат ушуну дагы? Бул кимдин кызыкчылыгы? Жөнүнө шуну жөн эле кошпой эле койгулачы. Бул 5 миллиарддык зыян келтирилген да, аны эсептеп чыкканбыз да бүт бардыгыбыз. Тура берсин ошондой зыян болуп. Это будет моральное давление на тех, кто будет покушаться на этот кумторго еще раз. Аз биз муну менен закон менен алып таштасак, жыргап калбайбы ошол эле канадистер. Мен ойлойм бул вообще мыйзамды вообще прием кылбаш керек, отклонять этиш керек, толугу менен отклонение кылыш керек. Караштын кереги жок вообще. Мен ошондой сунушум бар, рахмат.